Аздектей алсақ өмірді, өмірің өтөт көңілді дейді. Барташ үшін башқаны сүйіш керек өзіңді дейді. Арбаңыздар жалпы Пирамида телеканалының көрүүчүлөрү жалпы таң атпай тұрып бізде жақшы маанай менен, жақшы ойлор менен, жақшы бағытта сіздер менен амандашып тұрғанға біз дағы разыбыз. Сіздерге дағы ысык салам айтуу менен бірге таңкы тамаша программасы старт алды. Андыктан бүгүнкү кечебизди жагымдуу музыкалык клип менен баштап алалы. Жаралған ырым, соқтандырып айтайын сырым, жүрөгүмдүн көзүн келтирип, таласты кыз шерттиң сен кылым. Обондор мозолоп боздойт, жүрөгүмдү ак сүйүү коштойт, сезимимдин бакыт ыргагын татына бир таласты козгойт. Карагат таймага көрүнүп, кайда жүрсөм оюм бөлүнүп, карегиңден жанган жалындан канчалаган ырлар төгүлүп. Обондор мозолоп боздойт, жүрөгүмдү ак сүйүү коштойт, сезимимдин бакыт ыргагын татына бир таласты козгойт. Магдырат жаным, мен ансайын сүйүп барамын, улуулай көл батыр Манастын урпагына мен да алайын. Обондор мозолоп боздойт, жүрөгүмдү ак сүйүү коштойт, сезимимдин бакыт ыргагын татына бир таласты козгойт. Обондор мозолоп боздойт, жүрөгүмдү ак сүйүү коштойт, сезимимдин бакыт ыргагын татына бир таласты козгойт. Айта кетсек, бізде бүгінгі бірінші сааттың коноктору элибиздин өзгөчө таланттары. Бұл талант ар бир эле инсанга бериле бербейт. Андыктан бізде элибизде кимдерди сыйлайт? Акындарды сыйлайт, ырчыларды сыйлайт, анткени маанайларын көтөрүп, ар бир ырдаган ырлары, ар бир чыгарган чыгармалары элибиздин жүрөгүнөн түнөк алып турат. Андыктан ошол биздин кадырлуу конокторубузду тааныштырып койгонго уруксат этиңиздер. Андыктан саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Эми жалпы меймандарыбыз менен, жалпы күйөрмандарыбыз менен учурашып, андан соң кебизди баштайлык. Улуулап сулуулап, келиңиз сизге сизден баштайлык. Учурашып коюңуз, жалпы меймандарыбыз менен, конокторубуз менен, андан соң кебизди баштайлык. Мен Алин кызы Назира. Ошу Буласынын Алай районунда төрөлгөмүн. Ушул бала чагымдан эле жазууга кызыгып, мына ошо азыркы убакка чейин ошо аракеттин үстүндө, жазуунун үстүндө келе жатам. Азыр ушул убакта Кыргыз акын жазуучулар коомдук фондунун мүчөсүмүн. Анын алдында уюшулган Балдарай бирикмесинин жетекчиси
мектепке чыктым. Ошол сиздеги коомдо азыркы тапта канча акын бар баш аягы? Ошондой маалымат барбы? Эми негизинен ошол кыргыз акын жазуучулар коомдук фондунда 2000ден ашык мүчөбүз бар. Анын алдында кыздар айда 200дөн ашык, балдар айда 100дөн ашык, ушундай. Анан ушул ыр жазуу бул төкмөлүк деп дагы койсок болот. Бул төкмөлүгүңүздөр ак баракка жазылып турат. Анан илхом деп коет. Илхом каяктан келет сизге, мисал үчүн? Менде мындай да бир жерде сүйлөгөнүм бар экен. Мен ушул үйдү жыйнап, башына жыйнап, аягына чыккыча эле бир ырды жазып койгом, 3 куплеттерчи. Анан мезгил өткөндөн бери мен ошол сөзүмдү кайра мындай тура эмеспи деп ойлоп калдым. Кээ убакта мындай илхам деген вообще жок болуп кетет экен да, жок болуп кетет экен. Анан бир моментте келет, ушундай бир келет, ошол моментте кармап жазып калганым мен үчүн эң жакшы, мындай эң күчтүү. Демек сизде мисал үчүн бүгүн саат 6:30 ыр жазайынчы деп тиги столго отуруп ак барак алып жазган такыр болбойт экен да, э? Ооба, мен мындай арноо ырларын анан ушундай бир тема коюп туруп аз жазышым керек деген мага кыйын экен. Демек илхом качан келет өзүңүз дагы билбейсиз, Өзүм дагы билбейм. Баракелде. Андай ошол өзүңүздөрдүн бир эмгегиңиздерден бир чыгарма окуп бербейсизби? Жалпы көрөрмандарыбызга күтүп калган учуру акындар келгенде жакшы кептер башталчу элек, жакшы ойлор кетип бизге байланышка чыгышчу эле, анысы кандай келиңиз? Ойлор деген ырымды окуп коеюн. Түн түпөйүл, түбүң түшкөн көп ойлор, неге мынча чырмадыңар дүйнөмдү, үнсүз акыл азабыңа жуурулуп, үйрөнө албай келем дале сүйгөндү, жандап алып, көз кулакты тосмолоп, сылтый баскан бутка салып кишенин, чөйрөгө жат бир көлөкөсүлдөрүм, кеткен мүмкүн баарысынан ишенем. Мүмкүн күнөө сенде эмес өзүмдө, эркин бошоп эндикти жактырган, жеңил үнү билбес эле бир кезде, ой кубалап чабыт кылып шаштырган, санап тактап жетпей койдум түбүңө, сазга тартып сабырымды сынайсың, шашпа азыр туруп кетем силкинип, шагыраган таш коргондой кулайсың. Баракелде, колчалыңар болсун. Мыкты ойлор экен, мыкты эмгегиңиз экен. Бул эмгекти качан анан кантип жаздыңыз эле? Ошентип үй жыйнап атып келди эле же башка жерден келди эле? Негизи мен ушул мындай сүйлөгөндөн, неме кылгандан караганда мен көп ойлоном да, ушундай жан дүйнөм. Ушундай ойго жакын көп ойлонуп жүрөм, анан ошо бир моментте эле ушундай келген да ушуларчы. Бул ырды жазганыма бир жылдын жүзү болуп калды. Өзүмө, жан дүйнөмө жакын, өзүмө жакын ырда болчу. Негизи ойлор ар бир адамга келет, анан тагыраак айтсак, мага уктаардан алдында жатаарда көп ойлор келет да. Кыялданам, көп нерсени пландайм, ансыгандай ойлор күлүп болуп кете берет экен, ойлор айга деле эртерээк жетет окшойт. Ансыгандай бизде төкмө акындарыбыздын катарын толуктаган Арин кызы Назира эжекебиз болду. Эми андан ары улайлыктагы урматтуу Абдиева Эльзат эжекебизге берели. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алды. Көйдөгүңүз дароо эле көзгө учурайт экен, ансыгандай Кыргыздын чыган мынакей уул кыздарыбыздын катарын толуктаган сонун акындарыбыздын чыгармаларын азыр угалы. Ага чейин бир маек болсун. Сизге илхом качан келет? Илхом мен көбүнчө эс алып отурганда, мындай ойлонуп атканда көп келет да, мындай эс алып мындай отурганда, так мындай жумуш жасап жүргөн убакта мен жаза албайм. Мен ойлонуп мындай отурганда. Сиздики демек эжекебизге, Назира эжекебизге караганда эс алып отурганда. Демек сиз көбүрөөк эс алышыңыз керек экен, э? Ар дайым эле эс алып жүрсөңүз ушунчалык көп чыгармалар пайда болот экен, демек. Келиңиздер, эми
Канча убакыттан бери ыр жазасыз? Канча убакыттан бери ушул багытта аркылуу келесиз? 2017-жылдан бери жазып калдым. 2017-ге чейин эмне кылып жүрдүңүз эле? Бир убакта келип калды. Мен негизи жаш кезимден кызыкчумун чыгармачылыкка. Анан бул жаш кездерде бир мындай бирден экиден сап келип калчу да, өзүм кармай албай жүрдүм да. Анан эми баягы азыр баары эле интернет булактагы эме болуп калбадыкпы? Ошо интернеттен мен акындардын ырларын окуп, ошолордун комментарийине баягы эме жазып атып эле. Ошондон анан уже эме алып, эргүү эметип башталып кетти да, ошо илхом келип, ошондон баштап жазып. Азыркы тапта өзүңүздүн ыр жыйнактарыңыз барбы же ага жете элексизби? Азыркы тапта эми аралаш акындарга чыккан ырларым бар. Кыргыз акын жазуучулар фондунун Аяз аты журналына чыккан ырларым. Ошондой азыр анан жеке китеп чыгаралы деген ойлорубуз бар келечекте. Буюрса. Эми сизден өзүңүздүн жакшы чыгармаларыңыздан окуп берсеңиз, сонун жарашкан отурат. Өзүм кыргыз эл менен мактанам дегенди окуп коеюн. Аргымак күлүп таптаган, өнөрдү баалап барктаган, намыска бекем турушкан кыргыз эл менен мактанам. Беттешкен жоодон качпаган, душманга сырын ачпаган, баатырлар чыккан эр жүрөк өз жерин коргоп сатпаган. Кылымга калсын атыбыз, улансын каада салтыбыз, урпакка мурас калтырар улукман улуу калкыбыз. Кең пейил элим жайнаган, адалдык иштен талбаган, кызмат кылып мекенге өмүрүн дайым арнаган. Кыргыз деп согот жүрөгүм, бейиштей жери түнөгүм, алыста узак жүрсөм да өз элим үчүн күйөмүн. Баракелде. Бул ырды качан жараттыңыз эле, качан жаздыңыз эле? Канча убакыт болуп калды? Кандай жагдайларда? Алыста жүргөндө же жакында болуп калды бул ырды жазганыма. Бул ошо бир конкурс жүрүп калганда эми ичинде. Кыргыз эми мекен жөнүндө өзүңөр патриоттук ырларды жазгыла деген убакта, ошол убакта конкурска карап эме жазгам да. Өзүңүз патриотсузбу? Ооба. Деген патриот деген түшүнүктү кандай түшүнөсүз? Патриот болуш үчүн эмне болуш керек? Патриот болуш үчүн мен немем мекенди сүйүү, ошо анан ошо өзүмдүн эл жериме кызмат кылганга даярмын да. Сиздин оюңуз боюнча жигиттер мисалы үчүн патриот болуш үчүн сөзсүз барып аскерде кызмат кылыш керекпи же аскерге кызмат кылбай эле патриот болсо болобу? Аскерге кызмат кылган деле биринчи орунда баягы кыргыз жигиттери болгондон кийин баягы өзүлөрүнүн намысын коргоп, эл жерин чет жакта жүрсө да өз эл жерин эме кылып, ошондой ойдомун да мен. Патриот болуш үчүн мекенин сүйүш керек. Ошо мекенин коргош керек. Сиздин оюңуз боюнча жакшы ой экен. Эми дагы чыгармаларыңызды дагы экинчи айлампада окуйлук. Биз болсо кийинки биздин кыскача тааныштыруу менен Динара Иманалиева эжекебизге кезек келди. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандагыңыздар менен. Ушул биздин биринчиден Кыргыз акын жазуучулар фондунун жетектеген Нурулкан Карагулова, Кундузбай Маматова эжелерге терең ыраазыбыз. Себеби биз жетектеп дайыма ушу жол көрсөтүп турат. Ушул эжелерге терең ыраазыбыз. Анан мен да ушул бирикмеде болуп катышып ырлар жазып келатам. Анан ошондой эле бул карылар күнү, мугалимдер күнү да жакындап ушул убакыт болуп аткан үчүн карыларды, мугалимдерди куттуктап кетем. Өзүм дагы Сүкөр районуна караштуу Чок Дал айылында тарых мугалими болуп эмгектенем. Анан ушул карыларга куттуктоо ырым бар эле, ушуну койсом. Болбосунчу жашоодо эч капаңар, жол көрсөтүп оңдойсуңар каталар, тийсе экен бизге берген батаңар, кут дарыган ата жана апалар. Ырыс кугут силер менен турбайбы, насаат айтып жакшы жаман ылгайлы, эмне кылсак биз ошону көрөрбүз, абер менен адамдыктан сынбайлы. Бек болсунчу оорубастан жаныңар, кемибесин суранарым саныңар, биз силерди бүпүлөйлүү ардактап, бар болгула кагылайын карылар.
Ошондой эле бүткүл Кыргызстанда мугалимдерди куттуктап кетким келет, себеби мугалим ушунчалык түшүктүү кесип, эч убакта убакыт болбойт, өзүнүн балдарына көңүл бурганга да убакыт болбой, окуучуларды биринчи орунга коебуз да. Анан ошо мугалимдерге өзүмдүн кесиптештеримди куттуктап кетким келип атат. Мугалимге арнаган ырымды окуп койсом укмосо. Коргоп турган окуучуну бөпөлөп, жакшы чыкса батпай жерге көкөлөп, акыл насаат билим берген талыкпай, мугалимдин баркы чыкса өйдөлөп. Мугалимдер билим жолун тандаган, бала үчүн жанды үйрөп калбаган, алга жылып намыс менен так болуп, жакшылыкты, ийгиликти жандаган. Талыкпастан ар бир ишти аткарып, ишти сүйгөн эл жер үчүн тапталып, бар болсо экен асыл ага эжейлер, эл эсинде окуучунун сакталып. Толуп турсун элге болгон сүйүүлөр, ачык болуп күлкү толсун жүзүңөр, келечекке дем күч берип дайыма, бакыт менен шаңга толсун күнүңөр. Баракелде, ошолор болсун. Биз дагы жалпы Пирамида телеканалы биздин жалпы жаамат убакыттан пайдаланып, жалпы мугалимдерди, карыларды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым эле ушул күнү эле сыйлап, урматтап куттуктабай, ар бир күн сайын биз сиздерди куттуктап, сиздерге ыраазычылык айтып турсак дагы, сиздер дагы бир кичинекей болсо дагы бактылуу болуп турган учур пайда болот болуш керек. Анысы биз дагы убакыттан пайдаланып сизди чын жүрөктөрүбүздөн майрамыңыздар менен куттуктайлык. Сиздер биздин жаштарга таалим тарбия көрсөткөн азыркы тапка чейин, мисалы үчүн мен ушул жашка жетсем дагы такыр мугалимдерди унутпайм. Анысы кандай сиздер дагы көптөгөн мугалимдерди куттуктадыңыздар, биз дагы мугалимдерди куттуктайлык. Анан жалпы чокталдыктарга салам болсун, чокталдыктар сиздерге салам болсун. Мугалимдерди ар дайым сыйлап, урматтап, анан өзгөчө Чокталдын тарых сабагынан берген эжекебизди дагы Динара Иманалиева эжекебизди дагы көбүрөөк сыйлап турсаңыздар, эжем көбүрөөк илхом алып ушунчалык чыгармалардан жаратып, анан жалпы биздин күйөрмандарыбызды, жалпы элибизди ырлар менен сүйүнтөт деген жакшы ишенимибиз бар. Анан сизге эле суроо болсун, эмне үчүн негизи азыркы жаштар көп тарыхка кызыкпайт? Анан тарыхка караганда андан ары, мисалы үчүн интернетти көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кылат. Эми бул заманга ылайык. Сиздин оюңузча, тарыхты эмне үчүн окуш керек, тарыхты эмне үчүн билишибиз керек өзүбүздүн? Тарыхты ар бир адам билиш керек, себеби өткөнүн ата-бабалардын тарыхын билип, ошол жакшы жактарын кабыл алып, ошо менен алдыга багыт алып жашайт экенбиз да. Анан биз азыркы мезгилде Кыргызстан тарыхы, дүйнө тарыхын окуганда окуучуларга дайыма айтабыз, тарыхты билмеген биз жашай албайбыз. Ошол өткөндөрдөн сабак алып, анан ошо менен алдыга жылабыз. Тарыхты сүйүшүбүз керек, патриот болушубуз керек деп дайыма какшап айтып турабыз да. Анан Кыргызстанды жакшы көрөсүңөрбү деп дайыма сурайбыз окуучулардан. Жакшы көрөбүз дейт, жакшы көрүш үчүн тарыхты билиш керек. Тарыхты билбесиңер жакшы көрө албайсыңар деп ушундай түшүндүрөбүз да. Анан менин мугалим тарыхчы эжем Бүбүсара деген эжем бар болчу. Тарыхты мен негизи жакшы көрөм. Анан тарыхты билсең таш чайнайсың деп айтчу да. Анысы кандай? Анан ал жаш кезде түшүнбөчү экен, сөзмө сөз кантип ташты алып чайнайм, тиштерим сынып калат деп. Анысы кандай? Ал сөздөрдү кийин гана түшүнүп турдум. Анысы кандай? Тарыхты билсек, буюрса таш чайнайбыз. Сизге рахмат. Экинчи айлампада дагы чыгармаларыңыздарды угабыз. Кийинки биздин өзгөчө акындар Шахназар Жокоев агабызга мүмкүнчүлүктү берели. Жалпы меймандарыбыз менен, күйөрмандарыбыз менен учурашууну кезди баштап бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Пирамида телеканалынын урматы жана ошондой эле телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды аруу таңыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле бизди ушундай дагы бир аруу таңды көргөнгө насип кылган жараткан Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Анан бул коомдо канчанчы жылдан бери мүчөсүз? Жаңы болду Кыргыз акын жазуучулар коомдук 2020 жылдан бери. 1 жыл.
жаңы эле болгондо ушул коомго кирүүгө ким түрткү берди сизге? Бул коомду мен интернет тармактарынан көрүп, Facebooktан аны өзүбүздүн ырларды бир такшалталы өзүбүз эжелерден, агалардан үлгү алалы деген максатта барганбыз. Анан ошол убакыттан бери ушул коомдо, өзүңүз акындык, талант, бул дагы жөндөн эле келе берип экен, бул Кудайдан берген талант экен. Анан качантан баштап жаза баштадыңыз? Ыр жазуу бул 2017 тагыраак айтканда студент кезимден бери жазып келдим. Студент кезимден бери ошо ырчы-ыйрык аралашып. Анан ушул ырды жазууга сизге эмне түрткү болду? Эң биринчи кайсы ырларды жаза баштадыңыз эле? Кайсыл тематикада? Негизи азыр биз жашка карата эле жазабыз. Жаштык ырларын сүйүү жөнүндө. Сүйүү. Сүйүү. Башка эмнен жазабыз? Акын эмес дегенде. Ошо негизинен сүйүү эле түрткү бар. Туура. Жаш кезде сүйүү жөнүндө жазат экенбиз. Орто кезге жеткенде баягы өмүр жөнүндө, жашоо жөнүндө жазат экенбиз. Андан кийин өзүбүз ата-эне болгондон кийин ата-эненин баркын билип, анан ата-эне жөнүндө жазат экенбиз. Андан соң баягы убакыт жетип калганда тигил жака кетейин деп калганда ошол темадан жаза башташат экенбиз. Анысы кандай баягы бир акын эже келип айтты эле, аксакал, анысы кандай? Бир чыгармадан угалык сизден. Анда мен неме кылайын? Ыр дүйнө деген ырымды окуйм. Ыр дүйнөмө мени адам кылдыңар. Рахатка бөлөп бакыт сундуңар. Жалгыздыкка чөмүлгөндө түн эче силер келип жакшы маяк курдуңар. Эх ыр дүйнөм, сенсиз көпкө сүйрөлдүм. Сен аркылуу сүйгөндү да үйрөндүм. Тар чөйрөдө жүргөн кезде сенделип таптым, билдим тазалыгын дүйнөңдүн. Ырлар менен кубаттандым, чыңалдым. Ырлар менен муң арманды чыгардым. Курсак ачып куруп дүйнөм турса да, ыр дүйнөмдөн бир сабырды сурандым. Экөөбүздү түшүнмөк ким өмүрдө, экөөбүздү албайт эч ким көңүлгө. Эрмек кылып жатат балким бирөөсү, эрки жетпейт бирок бизде сүйүүгө. Баракелдик, ошолор болсун. Азыркы тапта эми сүйүү жөнүндө жазбаганда ким жөнүндө жазабыз. Анан негизи аял киши, кыз киши кулагы менен жакшы көрөт дейт. Анан аркаңыздан көп кыздар чуркаса керек. Болот. Ырларды жазып аткандан кийин, ачык. Ыр жазып берип коюңуз, ырларыңыз жактандай деген сөздөр болуп калат. Окуп берип коюңузчу деген. Жакшы. Анан дагы кандай тематикада ырларды көп жазасыз? Эми азыр коомго жараша эле жанагындай коомдо болуп өткөн окуяларга жараша ырлар жазабыз. Негизи бир ырды, могул ырды жазайын деп эч кандай чыкпайт да. Эгерде могул жөн, могул темадар жазайын десең, чыкпайт менен. Себеби эгерде жүрөгүңдөн өткөндө бир окуя же бир нерсе жүрөгүңдөн өткөндө гана ошол жөнүндө ыр жазабыз. Азыркы тапта сүйүү темасында жазып атканда кайгылуу ырлардан чыгып атабы же кайгылуу эмес, жакшы ырлардан чыгып атабы? Аралаш болот, баягы жашоодон жакшысы жаман болот дегендей эле да. Бирде кыздар таштап кетип, сүйүүнү алып дегенде. Сүйгөнүн таштап кеткенде кайгырасың. Азыркы тапта баш аягы канча ырыңыз бар? Жыйынтык. Андай эсептейм. Көп эле. Саны көп, сапатына кепилдик бере албайм бирок. Эми сизге рахмат. Дагы бир айлампада сүйүү ырлардан угалык. Биз деле жашпыз, жүрөгүбүздө сүйүү боздойт дегендей сүйүү ырлардан угуп туралы. Кийинки Абдизайыт уулу Жусуп байкебиз келип калган экен. Андыктан арабаңыз кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса барды, жакшы жетип алдык, келип алдык. Биринчиден жалпы кыргыз журтчулугуна салым айтабыз эфирден. Анан экинчиден болсо бул жерде ушул куттуу студияда конок болуп отурганыбызга кубанычтабыз. Бул коомдо канча убакыттан бери мүчөсүз? Мен дагы көп убакыт өткөн жок.
бир жылга жакындап калды. Ошондон бери коом менен биргебиз, коомдун мүчөсүбүз буюрса. Бул акындыктан тышкары эмне иш менен алек кыласыз? Окуйсузбу, иштейсизби? Бул жөн гана хоббиби же болбосо бул толук ушул акындык менен жумуш кылып, ыр жазып? Акындык менен жумуш кылуу албетте болот, бирок мен азыркы учурда өзүм мугалиммин, кыргыз тили мугалими. Шаарыбыздын бир майрамыңызга. Чоң рахмат. Өзүм мугалим болуп иштейм, ошондой болсо дагы, бирок бул акындыкты ошол кесип менен бирге аны менен кошуп байланыштырып экөөнүн мындай параллель түрдө дейбиз го, ошондой алып кеткенге аракет кылабыз. Аракет кылып жатабыз буюрса, экөөндө тең жакшы жылыш бар. Кайсыл мектепте кызмат кыласыз? Азыр номер 45-чи мектепте иштеп атабыз буюрса, быйыл иштеп баштадык, жаңы окууну бүтүп. Анан ошол жактан дагы кичинекей жаш балдарга, кичинекейлерге сабак берет экенсиз. Анан ошол кичинекей чүрпөлөрдүн, балдардын арасында акындар барбы же жокпу? Негизи жаш кезден баштап ыр жаза баштаса болобу же эс тарткандан кийин жазыш керекпи? Негизи адамдын акыл эси ошол жаш кезден баштап өзүнө чөйрөсүндөгү нерселерди сиңирип отуруп анан өсөт эмеспи? Ошондуктан жаш кезден баштап баары бир кайсы бир деңгээлде ошол таланттын бир үлүшү болот деп эсептейм мен өзүм жеке оюмда. Анан мектеп жөнүндө айтчу болсок, мектепте баардык таланттуу окуучулар бар. Себеби канча деген бир класста 30 окуучу болсо, анын ичинде түрдүү окуучулар бар. Ар кандай мүнөздөгү, ар кандай таланттын ээлери бар. Кээ бири сүрөт тартса, кээ бири ыр жазат. Ошондой чынында эле класстарда бар ыр жазгандар. Анан өзүңүздүн ырларыңызды ошол окуучуларга окуп берген күндөр болдубу? Болот. Эң биринчи угармандар сиздин окуучуларыңыз болуш керек, Анан ошол нерсени кандай алат? Мисалы үчүн сиздин ошол ырларыңызды окуганда ошол ырларыңыз жаап калып, анан мен дагы ыр жазгым келет деген окуучуларга негизи жардам көрсөтөсүзбү? Ооба, колдон келишинче жардам көрсөтүүгө аракет кылам. Эми өтө өзүм деле мыкты деңгээлдеги акын деп эсептебейм өзүмдү, бирок ошондой болсо дагы өзүмдүн билгендеримди үйрөткөнгө аракет кылам. Анан ырларды окуп жатканда, мисалы 5-6 класстын окуучусу болсо, ошолордун мындай жаш курагына жараша ырларды балалык жөнүндө же болбосо чоңураак класстар болсо, аларга мындай сүйүү темасына өткөнгө туура келет. Ушундай бир өзгөчөлүктөр менен окуп бергенге аракет кылабыз. Жакшы, анда эмесе келиңиз, сизден дагы бир чыгарма болсун. Кайсыл чыгарманы окуп бересиз көрөрмандарыбызга? Бул жакта эжелерибиз майрамдар тууралуу айтып кетти. Карылардын майрамы деди, мугалимдер деди. Анан мен болсо мындан бир аз мурдараак болгон эне тилибиздин туулган күнүнө арнап окуп кетейин. Кеч болсо дагы эми ошол эне тилге арнайбыз, эне тил деген ар бир уулда урпагында манастын, алоолонгон өчпөс оту жанатчын, болсо эгер эки канат кыргызда, эне тилим бири ошол канаттын. Жүрөктөргө өчпөс болуп орногон, тилим менен жазамырды ойлоном, сүйүүм, бактым, күлкүм баары сен менен, сен күлдөсөң, тып-тынч уктайм ойгоном. Даңазаңды айтсам талай таш жарган, улуу тилде манас элди башкарган, унутпастан чачкан нурун бабанын, эне тилде сүйлөйт элиң башкарман. Ал мустактан урас кылып урпакка, жашайт тилим биз кыйналып турсак да, сан жылдарда жашообузга себепчи, гүлдөй берсин ыйык тилим бул тапта. Баракелде. Ошолор болсун. Анан негизи орустардын акындарын көп көрөм. Мына өзүңүз дагы азыр жашсыз, интернетти жакшы түшүнөсүз. Анан өзүңүздүн YouTube каналыңызды ачып, ошо ырларыңызды окуп, көркөмдөп, музыка кошуп дегенде ошондой ойлор барбы? Негизи ошол багытта азыркы тапта бизде Кыргызстанда андай акындар
аз, бар болса дагы өтө аз. Анан ошондой ойлоруңуз барбы? Ушул өзүңүздүн ырларыңызды же болбосо өзүңүз болбосо дагы эжекелердин, агаларыңыздын ырларын жакшы окуп, анан ошол сиздин үнүңүз менен дагы, жүзүңүз менен дагы элибизге ушул ырларды жайылтуу, ошондой ойлор барбы сизде? Же барбы окуган ырларыңыз интернет тармактарында? Бул убакка чейин мындай окуп өзүм бирөөлөрдүн ырларын же болбосо өзүм ырларымды окуп чыгарган видеолорум жок. YouTube канал ачып койгонмун, эми аны менен бирге жанагы өрүбүз өтө көп эмес да бүгүнкү күндө. Жаш акын болгондуктан бүгүнкү күндө менин ырларымды кээ бир окуп калгандар болсо ошол эле видеолорду салып калам, анан өзүм мындай аракет кылып окуп башка акындардын өзүмдүн ырларымды ал YouTube каналга сала элек. Буюрса саласыз, Буюрсаңыз. Биз угуп туралы ушунча тарыхка калчу, тарыхка из калчу ырлар жалпы элибизге көбүрөөк жайылтканга аракет кылышыбыз керек. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, рекламалык тынууга, жарнамага өтөлүк дагы, андан соң кебизди уланталык. Тамагыңыз ооруп жөтөл кыйнадыбы? Vifix жөтөлгө каршы сиробу жардамга келет. Vifix какырыкты суюлтат, аны бронхтон бөлүп чыгарат жана жөтөлдү тез басат. Vifix жөтөлдүн бардык түрүн дарылайт. Кандай сосед? Эй, көрмөйсүңөр, Двордун собраниясында чыкпайсыңар, тынчылыкпы? ажырашып атабыз. О, красавчик досум, туктай кантип уговаривать эттиң, конечно. Эй, Ажырашып атасыңар, анан көлгө рейс алып келейин атасыңарбы? Биздин ЗАГС көлдө. Жанатан бери турабыз, сен нормально тосуп калчы. төрөгөндөн кийин фигураң өлөт да. Сенки төрөгөнгө чейин өлүп калган уже. Сүйлөгөнчү сен. Кочкорго? Тиги жинде да келди. Келдим апа. Ай, эмне бул импотент бе? Чык чешке. Очень приятно. Где тебе приятно, эй? Неге мени аяштып отосуң? Эми сага аяш эмес. Бир жылда бир жолу ушундай приступ тутуп турат. Не диyorsun? Рекламалык тынуудан соң кайрадан биздин элибиздин таланттуу өзгөчө стилде ар кайсы багытта жазган акындар келип турган учуру. Андыктан экинчи айланпабызды баштайлык дагы. Кайрадан эжеке сизге суроолор болсун, сиздерден дагы чыгармалардан көтөрүлүп. Назира эже, айтыңызчы, азыркы тапта элден болобу, коомдон болобу, мамлекеттен болобу ушул акындарга мындай убакыт бөлүп, каражат бөлүп, деги мындай акындарга өзгөчө иштөөчү жай түзүп берип, каржыланып турабы негизи? Жок, азыр. Канчалык деңгээлде көңүл бурулат акындарга? Жок, азыр эми мына акындарга көңүл бурулбай эле калбадыбы? Акындар бул өздөрүн каржылап эле, өздөрү жүгүрүп эле ушул баарын өздөрүнүн аракети менен эле жасап калышпадыбы? Ошол жолдо айтып кеткендей биздин фонд деле өзүбүз каржылайбыз, ар кандай конкурстарды өткөрөбүз, эл аралык конкурстарды өткөрүп атабыз азыр. Ошону деле ошол фонддун ичинен өзүбүз эле каржылап, ошол баягы жеңүүчүлөргө диплом, ар кандай сыйлыктарды деле биз ошо өзүбүздүн эле күчүбүз менен даярдап, бекер да биздики эч кандай башка бирикмелердей сатылбайт. Ошо өзүбүздүн күчүбүз менен ошолорду бекер берип атабыз. Жакында эле ошол кыргыз эл акыны Гүлсара муунун жакын элесине арнап атап конкурс өткөрдүк. Ошол конкурста көптөгөн мамлекеттерден катышты. Ошо мына ушуларга эми өзүбүздүн жаныбыздан ушул сыйлыктарды. Ошол коомдун атынан жаш акындарга кандай жардам көрсөтүлөт? Жаңы чыгып келаткан же болбосо көп ыр жыйнагы бар акындарга кандай жардам көрсөтүлөт сиздердин коом тарабынан? Биздин коом тарабынан эми жардамыбыз эле ушул ар кандай баягы
колдоо эле болот да. Биздин жетекчибиз ушул Бурулкан Караулга эжеге терең ыраазычылык. Ушул бардык алыс райондордон, алыстан жакындан ушундай жаш акындар келет. Аларды баягы мындай кандай десем материалдык жактан колдоо көрсөтө албаса дагы ушул баягы поэзия деген эмне, кандай кетиш керек, кандай жазылыш керек, ушулардын баарын мындай деп ушуну түшүндүрүп жолго салат да, мындай туура жолго салат. Ушунусу эле бизге жаш акындарга, улууларга деле эми чоң жардам да ушул. Ошол менен бирге фонддун ошол бир жетекчибиз Кундузбек Маматова эжеке, бул дагы эмгек аябай зор, фонд үчүн аябай жанын аябай жүгүргөн эжебиз. Бул дагы ушул өзүнүн акылдарын айтып, жаңы чыккан акындарыбызга ушул эми мындай материал жардам бере албасак дагы ушундай моралдык жардам берип турабыз. Бул фонддун мүчөсү болуш үчүн сөзсүз түрдө акын болуш керекпи же фондко кирип туруп андан соң акын болсо болобу? Фондко кирип деле акын болсо болот, бирок негизи баягы айтышат го, талант 1%, анан кийин аракет 99% депчи. Эгер ошол нар жагында 1% талант болсо деле келип ошол үлгү алып, көрүп баарын бизде кадимкидей эле сабактар өтүлүп турат. Канжыбызга кадимкидей сабактар өтүп турат, сабактар болуп турат. Ар айдын 5-inde жолугушууларыбыз болуп, ошол жерде ырларыбыз окулуп, сабактар болуп, ушинтип бат-баттан жолугушуп турабыз да. Мына ошол моменттерде келишип, кандай жазылат, кандай болот, муун өлчөм деген ушунун баарын өзүнүн эле баягы 1% таланты менен аракет кылып алып кетсе болот да. Демек, сиздердин фондко мүчө болуш үчүн өтө кыйынчылыкты туудурбайт, Демек, чоң ичибиздеги демилге болуш керек, аракет болуш керек экен. Эми кийинки айлампанын, экинчи айлампанын ырын окуталып, кайсыл темада окуп бересиз, кайсы чыгармаңыз, анан бул чыгарма жөнүндө дагы кыска нуска айта кетсеңиз болот, качан жазылган, кандай жагдайларда башыңыздан өттү беле же илхом келгенде жаздыңыз беле же үйдү жыйнап жүрүп жаздыңыз беле? Бул жакында эле жазылган ырым, темасы акылдан чыгып кеттиң деген. Бул деле баягы айтып атпаймынбы, мен көп ойлонуп жүрөм ушул өткөн убактардагы өтүп кеткен жашоомду ойлонуп, анан жазылып калган жагырлардын бири. Чагылгандай чартылдап мүнөзүңө, мелмелдеген деңиздей чайпалбадым, тооруп жолуң өзгөртүп ойлоруңду, моюнуңа колумду арта албадым. Көптүн бири болуп бир жай калбадым, далдоо кармап өзүмдү байкалбадым, чындыгынан жалганы көп дүйнөдө, дилим сүйлөп добушта айта албадым. Күндө карап жолуңду акмалабай, барар багыт кербениң тактап албай, мелтиреген боюнча кол булгалап, узатыпмын атыңды жаттап албай. Уза акылдан чыгып кеттиң, муунуп мүмкүн ачуу жаш ыза кектин, туткунунда түйшөлүп күн кечирип, кубанып же барына ыйман чектин. Ай баракелде, болчалар болсун, жакшы чыгарма болуптур. Анан сизде баш аягы канча ыр жыйнагыңыз бар? Эми мен мындай китеп чыга элек өзүм. Эми мен ушу китеп чыгарганга татыктуумбу деген бир ойлор менен жүрөм. Ырларым буюрса көп эле болуп калды. Эми ушу келечекте ойлонуп атам, китеп чыгарсам го деп. Негизи чыгарыш керек, сиз татыктуусуз, ушунчалык ырларыңыз бар экен, анан бул китепти чыгарып калбаса, мүмкүн ушул ырларыңыз жоголуп кетиши дагы мүмкүн. Баягы ырды ошол убакта жазгандан соң аны дароо эле унутуп калат болушубуз керек. Ошол убакта жазасыз дагы андан ары унутасыз. Демек, аракет кылыңыз, китебиңизди күтөлүк. Эмки жолу келгенде китебиңизди көтөрүп келиңиз. Ошо китептерди буюрса жалпы көрөрмандарыбызга дагы ойнотуп таратабыз деген жакшы иченич бар. Анан китеп чыгарам десеңиз, колум жардам берет болуш керек, Келиңиздер, кийинки айлампанын
урматтуу Абдиева Элизат эжекебизге берелик дагы. Сизден дагы жагымдуу чыгарма болсун. Анан көбүнчө сиз кайсы тематикада ыр жазасыз? Мен аралаш жаза берем. Патриот болсо патриот, сүйүү жөнүндө болсо деле сүйүү жөнүндө, ушундай жашоо турмуш жөнүндө көп эле ырларым бар. Деги айтышат го ушул ошол нерсе башыңан өтмөйүнчө ал калем сап алып акпаратка түшө албайт дейт да. Анысы кандай? Сиз жазган ырларыңыздын баары өзүңүздүн башыңыздан өттү беле? Же ойлоп өзүңүздүн фантазияңыз менен жазасыз? Негизи бирок фантазиям күчтүүрөөк да. Башымдан деле өткөндөр бар. Анан көбүнчө фантазиялап жазам да. Анан азыркы тапта сизге коомдон ушул фонддон жардам көрсөтүлүп, бул жактан кандай дагы сабактарды алдыңыз? Эң башкысы ушул коомго кошулганда көбүрөөк ырлар чыга баштадыбы, же ага чейин эле көп ырлар илхомдор келчү беле ыр жазууга? Мен ошо эфирден пайдаланып, Бурулкан Кырагул эжеге, Кундуз Бүү Маматова эжеге, анан Назира эжеге терең ырчылык билдирип кетем. Ошо негизи ушул жака киргенде көбүрөөк эме алат экенсиң да, сабак алат экенсиң. Бизге группа түзүлгөн, ошонун ичинде бизге сабак берип өтүп турушат. Кундуз Бүү эжелер сабак берип турат. Мен ошолордон да көп эме алдым десем болот да. Сабак алып, анан ошодон эми мурунку жазган ырларым менен азыркы жазганды салыштырсам асман менен жер дейт. Азыркы ырларым аябай мындай эми маанилүү, маңыздуу чыгып атат да. Бул сабак алыш керек экен негизинче, окуш керек экен, буга деле адабиятты билиш керек экен, адабият жагын көп окуш керек экен. Антпесе өнүктүрүш керек экен да. Назира айткандай талант берилет экен, бирок ошону ары көздөй өстүрүп өнүктүрүш керек экен. Орустар айткандай век живи, век учись дейт. Канча жашасаң дагы өмүрүң өткөнчө окуй бериш керек экен. Анысы кандай? Эми сизден өзүңүздүн эмгегиңиз болсун. Кайсы темада? Эме деп коет го, акын баягы сүйүү жөнүндө жазбаса акын эмес деп. Албетте. Сүйүү жөнүндө окуп коеюн. Ак сүйүүсүз баркы болбос өмүрдүн, назик сезим бир татымы көңүлдүн, кыялдарга жетеленип ар дайым, түпсүз ойдун дайрасына чөмүлдүм. Ак сүйүүсүз күйбөйт жашоо чырагы, тоодо тунук бөлтүрөгөн булагы, ар пенденин турмушуна бир келип, илинбестен өтөт тура убагы. Ак сүйүүсүз ырлар чыкпайт жүрөктөн, ыр жазууда канчалаган күн өткөн, эргүү алып апапакай сүйүүдөн, жүрөгүнүн түпкүрүнө түнөткөн. Ак сүйүүсүз гүлдөр жайнап соолубас, көңүл калып жан дүйнөбүз оорубас. Таза жана тунук болсо ак сүйүү, бут алдыңдан эч ким чыгып доорубас. Баракелде. Колдоолор болсун. Анан сиз акындыктан тышкары эмне жумуш менен аракет кыласыз? Сиз дагы мугалимсизби же? Мугалим деле эмесмин, мындай эле пансионатта иштейбиз. Жеке эле. Ансыкандай. Анан иштеп жүргөндө көбүнчө ошо ырларды жазып дагы жүрөсүз. Анан кээде буйрутма менен ырларды жазасызбы? Болуп калат. Тойлорго арноо ырларын жазып бергиле деп көп болду. Анан интернет булактарынан дагы сүйгөн кызыма жазып бериңиз дегендер болду да. Анысы кандай? Азыркы тапта тойлорго анан тост жазып берчи деп сурагандар болот. Өзүм деле ошо тойлордо багы тойлорго барганда, үйлөнүү тойлоруна арноо ырларын жазып, анан ошо эмеден окуп берем да. Болот андай ырлар. Анан сиз китепти качан чыгарасыз? Китепке ошо аракет кылып атабыз. Эми Назира айткандай баягы ырларымды толук бышырып, ошо ырларым китепке чыгат деп эме кылып атам да. Анан азырынча аракет кылып атабыз, буюрса чыгарабыз деген ойдобуз. Китепке чыгаардын алдында бир комиссиядан өткөрүлүп, текшерилип анан чыгарыш керекпи же өзүңүздүн эле жазганыңызды үтөт точкасы менен китепке чыгара береби? Жок, ошо комиссиядан өткөрүш керек. Мен ошо Кундуз Бүү эже менен сүйлөшүп атам. Эже өзү редактовать этип эме алып берем дейт. Ырларын жөнөтүп, анан ошо текшерип туруп анан чыгарганга аракет кылыш керек. Сөзсүз ошо. Бул китептер, биздин фонддон китептер чыкканда Бурулкан Кырагул эженин сөзсүз
Карасынан өлчү керек. Аз чыкпайт, ошо эже өзү редакция кылып. Анан ошо ырларда, мисалы үчүн, ар бир өзүңүздөн акын, ар бир чыккан, жазылган сөз өзүңүздөрдөн, дилиңиздерден чыккан. Анан ошол жактан комиссиядан бул сөздү оңдоп, башка сөзгө алмаштырыш керек же бул жака үтүрүн бул жака коюш керек, муну тигиндей кылыш керек десе, ал комиссияны жаман көрбөйсүздөрбү? Кандай карайсыздар? Жок, жаман көрбөйбүз, эми алар толугун айткандан кийин. Мында оңдоп тууралап турган адамга жакшы эле мамиле кыласыздар. Жакшы эле мамиле. Сын менен өсөткөн акын деген. Сынга эме кылышпаш керек, сынбаш керек да, ошо сынды угуп, ошо менен өсүп өйдөдөш керек. Баракелде. Келиңиздер эмки айланпанын мүчөсү Динара Иманалиева эжекебизге берип коелук. Тарыхчы, күчтүү акын, жакшы педагог, мыкты апа деп дагы айтсак болот. Эми биздин эфирден кийин экран жылдызы деп анан чокталдыктар жакшы таза окула эжекебиз. Бүгүн барып каласыз да, буюрса. Эми ошол канча жылдан бери сиз мукалим болуп иштейсиз? Ошол ардактуу кесипти аркалайсыз? 96-жылдан бери. 96-жылдан бери. Окууну бүткөндөн бери. Бул өр дүйнөсүнө мектепте эле 8-класста окуп жүргөндө ошо адабият, кыргыз тили адабиятын аябай жакшы көрчү элем. Анан бир 4 сап ыр жазып көрөйүнчү деп 8-класста ыр жазып, анан кыргыз тилде, кыргыз адабият тилинен берген агайга көрсөтсөм, жакшы сен жазат экенсиң, жаз деп ушундай бир багыт берип, колдоп, ушинтип агайыбыз эме кылды эле. Анан ырларымды жиберип, Кыргызстан пионери, Жаш иленчи журналдарга чыгып жүрдү. Андан кийин турмушка чыгып, баягы үйдөгү түйшүктөр болуп калып, такыр чыгармачылык таштап койдум да. Кийин ошо мектепке кирип эле, анан балдарды карап эле көп жазбай, анан кийинчерээк кайра улантып эми мектептеги баягы иш-чараларды эле жазып берип эле, анан чыгармачылык таштап койдум эле. Анан кийинчерээк ошо Кыргыз акын жазуучулар фондуна кошулуп, анан акындар менен аралашып, чыгармачылыгымды кайра оңдоп, ырларымды түздөп, мен дагы китеп чыгарсамбы деген жакшы үмүттөр менен. Баракелде. Жакшы тилектериңиз, жакшы ойлоруңуз бар экен. Эми дагы ырларыңыз барбы, окуйсузбу? Ырларым бар. Бактылуу болом деген ырды окуп койсом. Көл жээкте турам, эркелеп айтып сырымды, жай калкып толкун, уккан сыйт ички шыбырды, күн нуру менен чагылып турса сулуулук, аржандык сүйүп, табына кайра жылынды. Күндөрүм өтөт, токту уялга бурулуп, тамырын тапсаң, бүтпөгөн ырлар угулуп, сүрөтчү болсом, чер жазып күндө тартмакмын, сактасын элди, ди ушул алтын сулуулук. Чарчабай тыңшап, толкундун укса миндөрүн, тартмакмын таптап, буюктун түркүн түрлөрүн, жеткире алсам, кооздукту тартып элиме, сүйүүнүн аппак, тажабай терип гүлдөрүн. Таң менен кошо, сырымды айтып термелем, көтөрүп көңүл, жеңилдеп жээктемен келем, жаныңда калган, тагдырга таазим түбөлүк, бактылуу болом, күч кубат алып көл менен. Баракелде, чоң рахмат, кол чабуулар болсун. Анан Чокталдын жээги жакыныраак, анан көлдүн жээгинде отуруп алып ыр жазган убактыңыздар болду? Алыкул Осмоновдой болуп. Ушундай убакыт тапканга аракет кылабыз да, анан бирок тилекке каршы убакыт аз болуп эле, көл жээкке деле көп бара албай эле. Ушинтип жүрөбүз эми. Аракет кылабыз. Негизи көлдүктөр көргө түшпөйт го, колдо барбы, алтындын барбы жок дегендей. Мындан кийин эми көл жерине барып, Алыкул Осмоновдой болуп, ошол аураны сезип дегендей. Кийинки айланпанын мүчөсү Шахназар Жокоев агабызга кайрадан убакыт келди. Кайрадан эле сизге өзүңүз чыгармачылыктан тышкары эмне жумуш кыласыз, эмне жумуш менен алек кыласыз? Чыгармачылыктан сырткары азыр биз студентпиз. Өзүбүздү издөө менен алебиз. Чоң бир ишке же бир жумушка
кирелекпиз. Өзүңүз оюңуз боюнча мындан ары эмне кандай жумушту кандай багытта аркалайм деп ойлойсуз? Өзүбүздүн оюбуз боюнча профессия боюнча эле кетебиз. Буюрса. Чет жака чыгып кетсекпи деген ойлор бар. Азыр ошонун үстүндө да бир аз ойлонуулар болуп атат. Негизи профессияны аркалай берсеңиз бул сүйүктүү нерсени хобби катары алып кете берсеңиз дагы буюрса жакшы чыгармалардан чыгарат деген оюздабыз. Көптөгөн акындарды билебиз. Ансыгандай карап жүрсөң бир генералдар болуп калышат, карап жүрсөң бир жакта жүрүшөт. Ансыгандай жанагы Ильяздын ырын милициянын полковниги жазыптыр, Жолдошбек Бузурмакулов. Көптөгөн ырларды жана Алмаш Чойбекова эжекебиз ырларды жазыптыр. Анан сиздерге келип ошол эле ырчылар, ошондой окуялар болду беле? Ырчылар сиздердин ырларыңызды сурап, же болбосо обон кошуп ырдаганга? Ооба, бизге белгилүү ырчылардан келдик, жаш ырчылардан келип азыркы учурда бир эки ырыбызга обон жазылууда, байкап көрүп атышат, бирок жарыкка чыгып элек. Сизге мисалы үчүн ошол ырчылар келип, бир обонум бар эле, ыр жазыш керек болуп атат, сөз жазып бериңиз. Мындай багытта бул темада бир кызым сүйүп жүрдүм эле, ошол таштап кетти, анан ошол жөнүндө, ошол тема жөнүндө сиз жашсыз да түшүнөсүз. Ошол тема жөнүндө жазып бериңизчи десе жазып бере аласызбы? Ооба, жазып бере алабыз. Анча-мынча жаш ырчылар ошо айтып өткөндөй келип ушул обонум бар эле, мага сөз жазыш керек моундай темада деп айтышат. Колдон келген эргүү келип калганда жазабыз. Негизи моундай олтуруп жазуу мен үчүн өтө эле кыйын азыркы учурда. Келиңиз анда ошол чыгармалардын катарын толуктаган бир эмгегиңизден угалык. Анда кызгануу деген ырма окуп берейин. Жакшы. Болсун. Аруу жанга ыр баштасам олтуруп, ай суктанат тээ бийиктен кол сунуп, калем сабым эргип жазат эринбей, ак баракты нечейин ырга толтуруп, туш тараптан чурулдашып көп саптар, мени кошуп жазып көрчү сүйүүңө, жүрөгүнүн түпкүрүнөн жай табып, балким окуп калар дешет сүйүүнө. Жаңырларым кайгырганда кайгырып, сүйүнгөндө кошо жыргап күлүшөт, сүйүндүрүп кээде мени кызгантып, сүйгөнүмдө ырлар дагы сүйүшөт. Сүйүктүмө ширин сөзүн арнашып, ырлар мени кызгантырып жүрүшөт. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Жаза бериңиз, өсө бериңиз, буюрса дагы кийин дагы баарыңыздар, мисалы үчүн биз окуучу убактарда улуу акындардын ырларын жаттачу элек үйдө барып, ансыкандай сиздер дагы ошол деңгээлге жетип, ошо сиздердин чыгармаңыздарды 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 100 жыл болобу мектеп окуучулары окуп жаттаса, ошол сиздерге чоң ийгилик, чоң бакыт болуш керек. Эми кийинки айлампанын мүчөсү Абдизайыт уулу Жусуп агабызга берелик. Сизге кандай чыгармалардан окуп бересиз? Кандай чыгармаларыңыздагы көп кайсы темада? Негизи көп темага кайрылбайт экенмин өзүм ырларымды мындай карап көрсөм, көбүнесе көпчүлүк бөлүгү жарымдан көбү мындай сүйүү темасына арналган. Өзүбүз жогоруда акындар айтып кетти. Жаш курагыбыз ошого туш келеткен, башыбыздан өтүп жаткан окуялар ошого туш келеткен, анан көпчүлүк жарымдан көп темабыз ушул сүйүү багытына арналган. Андан кийин жашоодо ар кандай учурлар болуп калганда, бир аз кыйналып калганда, анан жашоо жөнүндө ойлонуп, жашоо жөнүндө жаза калат экенбиз. Негизинен ушул эки темага басым жасап көбүрөөк жазып турмун азыр карап көрсөм. Анан башка темаларга да кайрылган учурлар бар, бирок азыраак. Негизинен жашоо жөнүндө, анан сүйүү жөнүндө. Буюрса, убагы менен келет деген ишеничтебиз. Эми кайсы чыгармаңыздан окуп бересиз? Ошол чыгармаңыз жөнүндө кыска айта кетсеңиз болот. Кандай жагдайларда жазылган, качан жазылган? Турмуш деген ыр, бул негизи буга чейин бир иштеп жүргөн учурда
жумуштан кийин калып, анан кошумча иштеп калдык, түнкүсүн калып калдык. Ошол кезде бир аз мындай өзүбүз деле студент болуп бир аз кыйналып жүргөнбүз болчу, анан ошол жерде кейип отуруп жазылган ыр экен бул. Баракелдиңиз. 2 айдан өтүп калды окшойт бул ырдын жазылганына. Турмуш деген ыр. Бүтүндөй бир турмушту бир күнгө батырганга аракет кылып бергенбиз. Турмуш. Таңдарда кийип ак кийим, кубанып даяр турасың. Ийгилик кылсам жумуштан дегенде кыял курасың. Дем күчүң толуп ичиңе, дайраны оңго бурасың. Даракты жулуп алгың бар, жетпесе дагы кулачың. Чак түштө күчтүн бири жок. Тагдырың салган маселе, жашооңо болуп нааразы, ал мүшкүл, карыз аз эле. Жанды уруп, жанды багууга, кыйналган жан бар жаш эле, эсепке келбес тагдырдын, бул адам кичи баш эле. Кечкисин мээни жеген ой, чыдабай башты мыкчыткан, келесиң үйгө ат жуулуу, айырмаң болбой жырткычтан. Уктоого шашып батыраак, качасың азап турмуштан, а күндөр дайым ушундай, убакыт өтөт жылмышкан. Оюнга салып бул тагдыр, күйлөнтүп түрдүү бийлеткен, такканбы билбейм моюнга, түйшүгү күчтүү милдеттен. Сызылып четтен маңдайтер, алсырап жандар дерт эткен, көрүнөр терең көзүнөн, мусапыр чыкпай тилдеттен. Баракелде, жакшы. Жакшы, китепке чыкпаса дагы мектептеги окугандарга чыкпаса дагы мындай баштан өткөн бул саттарды окуган адам көп адам түшүнөт болуш керек, көп адам түшүнөт. Негизи ырыңызды жазганда, окуганда дароо эле түшүндүм, кайсы жумушта кандай жүрүп, эмне кылып жүргөнүңүздү баардыгыбыздын эле башыбыздан өткөн болуш керек. Ал нерселер кээде ушунчалык кыйналып кетесиң, баарын таштап кетип калгың келет, анысы кандай көптөгөн баштан өткөн нерселер жазылган экен. Андыктан биздин сапарыбыз карып калды. Убакыт Кудайдыкы дейт, анысы кандай. Сиздерге ийгилик каалайлык. Ар дайым эми эмки келгенде ар бириңиздердин бири-бирден кичинекей болсо дагы ыр жыйнактарыңызды алып келип, китепке кылып, жакындарыңыздарга берип, ошол тарыхка из калтырчу жакшы чыгармалардан болсун деген биз дагы тилектешпиз. Анан эшигибиз ар дайым ачык, сиздерди эфирден күтүп, жалпы күйөрмандарыбыз, поэзияны сүйгөн күйөрмандарыбыз көп, негизи кыргыз элибиз. Андыктан көптөгөн чыгармаларды жарата бериңиздер, сиздерге дем, күч, кубат, илхомду жаратканыбыз бере берсин дагы, бере берсин. Эң башкысы элибизде тынччылык болсо эле, калганы баардыгы акырындык менен келе берет экен. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Биз болсо ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз дагы биздин телеканалда көптөгөн жакшы программалар болот. Андыктан биздин катардан алыстабаңыздар, эңки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз болсо экинчи саатыбызга, кийинки саатыбызды биздин кесиптешибиз экөөбүз жакшы багытта алып барганга аракет кылабыз. Андыктан экинчи саатта жолугушалы.